Сүйүнбек Сапарбекович акыркы мезгилде жогорку кеңештин депутаттары Шайырбек Ташиев менен Замирбек Мамасадыков тарабынан аш той өткөрүүнү жөнгө салган мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Ал коомчулук тарабынан ар кандай пикирлерди жаратып, талаштар, ойлорду айтылууда. Бул маселе боюнча сиз да кыскача өзүңүздүн оюңузду айткан экенсиз. Ушул боюнча кеңири айтып бере аласызбы? Ооба, бизде ушундай мыйзам долбоору депутаттар тарабынан демилгеленди. Менин оюмча коомдук акыбалды, кырдаалды көрүп, билип туруп, айласыздан ушундай чараларга баралы деген ниети жакшы эле мыйзам. Бул мыйзам эки бөлүктөн турат. Мен адегенде биринчи бөлүгүнөн баштайын. Бул жерде мен биринчи бөлүгү кылып айтайын, экинчи бөлүгүн. Той аштар тууралуу айрым бир өтө бир орчунучта кесе чечкиндүү эмес, эми бир 200 адамдын тегерегинде тойлор болсо, чогулар болсо деген пикир ошол жерде жандыктарды ченеп, чектеп, тойдогу ашыкча ысырапкорчулукту, опурталдуулукту ошол бир аз кыскарткан мыйзам экен. Мен бул жагын колдодум. Себеп дегенде азыр элдин баары бирдей, Кудай алдында, мыйзам алдында бирдейбиз. Айрым атууларыбыз жанталашып, карызга чейин батып, кредит алып, көп нерселерин киреге коюп, анан той өткөргөн жагдайлар жок эмес. Ашыкча 2-3 күнгө чейин той өткөргөн жагдайлар жок эмес. Өзгөчө ысыраптык кылып бир куда тосу дагы айрым мурда бизде болуп көрбөгөндөй түштөндүрүү вазифасы, түштөндүрүү аракеттери, сый урматтары өтө бири менен бири атаандашкан, өчөшкөндүк мезгилге өтүп кеткендигине байланыштуу коомчулукта бул тууралуу бир топ жылдан бери ушул көйгөй айтылып келе жатат. Буларды ошо тартипке салып, таптакыр эле жок эмес, баягы булар көргөзгөн бул болгону долбоор эле да. Болгону долбоор эле. Азыр талкуу болуп атат, долбоор болуп атат. Долбоордо ошол кыз уздатууда, бала үйлөнтүүдө, юбилейлик, мааракелик иш-чараларды өткөрүүдө ушундай мал жагынан же болбосо ашыкча бир иш-чараларды өткөрүү коомдун көйгөйүн аябай катуу көп маселе болуп барып көтөрүлдү да. Менин оюмча ошол тойдогу ашыкча чыгымга, ашыкча ысыккорлукка чек салуу жагын мен колдоп атам. Эми мыйзамдын экинчи бөлүгүнө келсек, маркумду узатуу боюнча келсек, бул жерде чындап эле наркыбызга, салтыбызга байланышкан, каныбызга сиңип калган көп жылдардан берки биздин ушул сөөк зыйнатын, сөөк узатуу зыйнатыбыз бар. Бул жерде акыркы жылдары бул мыйзамсыз деле мындай кыскарган көрүнүш байкалып жатат. Мурдагыдай баягы 2-ден 3-тен сойгондор жок, кыскарып келе жатат. Анан кийин мен мисалы үчүн 3-лük, 7-лük бул өзү баягы маркумду узатканда эле 3-4 күндүн ичинде жакын туугандардын алкагында өтүп калды. Ал эми 40-ын ашыл мыйзамдуу түрдө каршы, мыйзамдуу түрдө чек салганга, мыйзамдуу түрдө аны жоюп салганга таптакыр каршымын. Дагы баса белгилеп өтөйүн, мен буга каршымын. Бул болбойт. Көкөтөйдүн ашын берген эл эми кантип ушу ата бабабызды сөөктү узатып, урматтап узатып албасак, акыркы сапарды узатып атпасак, жакындуулар чогулуп, жора жолдоштор чогулуп, эскерип, бир дасторкондун тегерегинде узатып алсак деген элдин кан какшап айтып атканы бул туура эле, жана мен буга каршымын. Мыйзам түрдө буга тыюу салууга болбойт. Кыргыздын 40 ашы кадимкидей өтө бериш керек. Мына ошондой болсо дагы айрым учурларда 2-ден 3-тен 4 жолдук союга өзүбүз деле барбай калдык. Бирок мыйзамдын чегинде ошону ушундай болсо деп бир сунуштап койсок эч жаман болбойт. Ошон үчүн каадан нарк салтыбызга туура келген маркумдун аркы дүйнөгө узатуу зыйнатындагы анын узатуудан сырткары дагы туугандык мамилелер, жүз көрүшүүлөр, маркумду эскерүү, жылуу сөздөрү, маркумдун батасы менен же маркумдун жардамы менен бутуна турган бала чакалары болобу, жора жолдоштору болобу, алар жөнүндөгү жылуу сөз бул кадимкидей зарылдык. Бул биздин коомубуздагы ошого байлап ушундай адам болду эле, ушундай бололук деген аракет, далалаттар чогулугушуулар бул жакшы, жагымдуу эле жагдай. Ошон үчүн мен өзүм ушул 2 депутат менен да жолугуштум, сүйлөштүм. Алар айтышты, биз чындап эле ошол долбоордо ушундай элдин пикирин угалык дедик.
Экинчиден ушундай долбоорду сунуштап көрдүк. Элдик пикирди биз азыр анализдеп отурабыз. Алар өздөрү дагы жакшы пикирге келип жатат. Ушуну алып эле койсок болот экен, элдин көбү ушул жака бурулду деп. Мына дагы баса белгилейин. Ошол Мыйзамдын долбоордун авторлору менен жолугушуп, Шайырбек Ташиев менен Замирбек Мамасадыковго жолугуп, а кишилер да кайты коомдук пикирди билип алалык, угуп алалык деп талкууга койдук. Ошон үчүн талкууга койдук. Эл кандай кабыл алат деп. Анан биз дагы ушуга макулбуз. Айрым гана кичинекей чектөөлөр менен эми ашта 7-8 жылкы эмес, 1-2 жылкынын тегерегинде, 1 жылкынын тегерегинде 200 адамдын курамында ушундай аштар өткөрүлсө деп ушундай балким дээрлик эле алып салышы да мүмкүн. Бирок эч кандай тыюу болбойт дешти. Мына дагы бир коомчулукту тынчтандырып айта кетели. Мындай тыюу салууга депутаттар өздөрү да кынанып, коомдук пикирди өздөрү да окуп үйрөнүп чыгышып, ушул ой пикирде келип атат. Талкуу улантылып атат. Мыйзам 3 окууда өтөт. Өкмөттүн өкүлү катышат ал жерде. Ал мыйзамга кол коерду президент дагы ойлонот. Президент кол коердун астында 1 айга жакын тиешелүү мамлекеттик органдардан экспертизадан өтөт. Балким бул мыйзамга, мисалы үчүн, эгер президент ошондой чечим кылып, вето коюп салышы мүмкүн. Мыйзамда артка кетирип салышы мүмкүн. Биринчи же экинчи окуудан дагы бир топ өзгөрүүлөр кириши мүмкүн. Бирок мына ошол бир ойго алар дагы келип атышат, жана улуттук наркка кандайдыр бир деңгээлде таасир этип турган кээ бир иш-аракеттер аларды кылтырбаш болбош керек экен. Ошон үчүн элди тынчтандырып эле айталык, эч кандай тыюу болбойт. Маркумдун 40-ы да өтөт, маркумдун ашы дагы өтөт. Бул каныбызда сиңген, кан кошойдун ашын өткөргөн эл. Бул мындан ары дагы бул улана бермекчи. Ал эми мүчөлүгүн, жетилигин жана башында белгилеп кеттим. Бул баягы сөөктү узаткандын алкагында эле жакын туугандары чогула калып, катар куранды түшүрүшүп өткөрүп коюп атышат, мүчөлүгү, жетилиги деп. Анан ошон үчүн бул жерде так кесе ушинтип айтабыз, буга тыюу салууга болбойт. Жана бул жаатта мен каршымын. Элге дагы ошо чогуу талкууладык, талкуябай кызуу болду. Анан жогорку кеңештин мурдагы чакырылышын депутаты Ибрагим Жунусов да мындай мыйзамды сунуштап, бирок өтпөй калган. Президентибиз Садыр Жапаров да Аштойду ашкере ысырапкерчиликке жол избөө боюнча жарылык чыгарган да. Анан өкмөттүн да токтомдору болсо керек. Эмне үчүн мамлекет башчыбыз өзү буйрук чыгарганына карабастан кээ бир учурда ашкере бир Аштойдо чыгымдар болуп атат да. Туура белгилеп атасыз, айрым учурларда алешемдик кетип атат. Мындан 1 жыл мурда дагы президент өзүнүн жарлыгы менен эч кандай тыюу салуу эмес, ал жарлыкта сунуштаган элге, журтка. Барыңарды ушул ысыккорчулукту чектеди, сунуш кыламын. Арыдан бери болуп, ашыкча чыгымдарды токтотуп, ашыкча же биздин каныбызда, салтыбызда болбогон айрым көнүштөрдү салт катары таңуулап, жайылтууга ошол мен барыңарды сунуш кыламын деген, ошондо дагы коомчулук президент тыюу салыптыр деген болбогон бир сөз чыгып кеткен да. Бирок ал жерде президент коомчулукка сунуштады. Аталган мыйзам боюнча, аталган жарлык боюнча жергиликтүү мамлекеттик органдар иш-чараларды алып барды. Бирок ал убакта абдан мындай кескиндүү иш-чаралар эмес, түшүндүрүү иштери, агартуу иштери жүргүзүлдү. Тилекке каршы бардык эле жерде бул ишке ашып кеткен жок. Бирок өзүнүн таасирин берди. Кадимкидей өзүнүн таасирин берди. Мурдагыдай күтүрөтүп, ашуунун жарымынан келип элди тоскон ашыкча салтанаттар, өзүнүн мүмкүнчүлүгүн даңазалап көргөзүү иш-аракеттери, колунда барлар, мамлекеттик кызматтагылар кадимкидей эле тыйылды. Бирок айрым учурда түбү менен бул жок болуп кеткен жок. Себеп дегенде тойлор, эмелер өтүп атат, бирок айрым учурда ошол кээ бир жерде ошондой аткарбаган, аткарууга жеңил мамиле кылган жагдайлар бар. Ошон үчүн баягы сиздин сурооңузга жообум ушул болсун, ушунун жагдайында биротоло мыйзамдаштырып коелу деп той жаатында жана салтанаттар тууралуу, аземдер тууралуу тактоолорду киргизип атышпайбы? Жана мен колдойм деп айттым го. Тойлорду эми жарыштырбай, атаандаштырбай, эрегиштирбей эле ошол деңгээлинде деп. Аталган маселе бир топ өлкөлөрдө кадимкидей мыйзам менен эле кабыл алып тыюу салынган. Мына биздин коңшу казак мамлекетине, коңшу түрк, өзбек мамлекеттеринде буйрук менен эле кадимкидей өтө катуу жагдайда. Бизде болсо
Биздин элибиздин менталитети да кичине башкачараак, дүйнө таанымыбыз башкачараак, бизде өзөк болуп турган манасыбыз бар. Мына ошол жерлер элибиздин ушундай дүйнө таанымдары айрым учурда ачуу, ачык, кескин айтылып кетет. Ошон үчүн кээ бир учурда буну ачыкча эле жарлык болуп калды, же болбосо мунун кереги жок деген дагы пикирлер бар да. Элбизде көп элдин ичинде көп пикир болот экен. Ошон үчүн мындай арыдан бери кылып чектеп койсо, эми тура эле болчудай да бул тойлордо атаандашып кетип атышпайбы? 20-дан, 30-тан, 15-тен, 10-дон машинелерди балдар үйлөнгөндө кортеж кылып алып, эми аны 3төн эле кылгыла. Башка элдердин укугу бар. Сенин укугуң, сенин эркиндигиң башка адамдын укугу жана эркиндиги менен гана чектелет. Ошону коомдук тартипти, көчөдө жүрүү эрежелерин ошол үйлөнгөн күнү эле ошончо кылып тоскоолдук жараткан болбойт да, муну кадимкидей мыйзамдар менен тартипке келтириш керек. Өлкөдө өкмөт, президент болобу, бийлик болот, бийлик өзүнүн күчүн көргөзөт. Ошон үчүн ушундай коомдук тартипке таасир эте турган, же түнкү саат 12-1ден таң атканча дүпүлдөтүп музыкаларды коюп, мылтык аттырып, чуркатып мындай жарыштарды, ар кандай бир тойлордо коюндарды арыдан бери кылып чектеп, себеби биз жаңгыз жашап аткан жокпуз, талаада жашап аткан жокпуз. Башка тиги адамдарыбыз дагы бар да, граждандарыбыз бар. Алардын бейкуттугу, тынччылыгы, коопсуздугу бул биринчи маселелерден болуп эсептелет. Ошон үчүн тилекке каршы айрым учурларда президенттин ошол ысырып карчылыкты чектөө боюнча сунуш жарлыгы, дагы баса белгилейм, сунуш жарлыгы дээрлик өзүн актай алды. Көп жерлерде ошол жагдайда иш барды, бирок айрым учурларда тилекке каршы ысырапчылык болуп атат. Ошон үчүн менин оюмча президент жанагы биздин депутатыбыз дагы бекер жерден муну демилгелеп алып чыгышкан жок да. Ал эми тиги да бир жолу коомчулукту кызытып аткан жанагы маркумду узатуу боюнча киргизип жаткан азыркы учурдагы долбоордогу нормаларга мен каршы деп айттым. Жана депутаттар өздөрү да ошо кынанды, окуп атышыптыр. Биз абдан жакшы кеңештик бир түшүмгө келдик. Кудай буйрса элдин пикири кадимкидей эске алынат. Көзөмөлгө да алабыз, жолугушуп турабыз. Анан ошол мыйзам долбоорунда той аш ээсине 300 000 сом, анан кафенин ээсине 100 000 сом айып салынат деген жагы бар экен да. Анан деги эле ысырапкерчилик ушундайга жол берилген учурда ошону тыюу салуу, айып салуу менен эле чектеп койгон башка жолу жок болбойт. Бул жерде дагы ушул мыйзамды талкууда кабыл алынып атканда өкмөт дагы өзүнүн тиешелүү корутундусун берет. Мен буга каршыбыз, өкмөт буга каршы же колдойт деп, балким жанагы сиз айткан суммалардын көлөмү өзгөрөт же чоңойот. Өкмөт дагы бул жерден өзүнүн сөзүн айтат, каршы пикирин жазышы мүмкүн. Жана айрым корректировкаларды өргөтүп, бул мыйзамды талкуудагы экинчи окууда карала турган процедура да. Бул биринчиден, экинчиден башка жолу бар. Бул жергиликтүү бүт элибиз, жергиликтүү мамлекет органдары, айылдык кеңештер ушул иштерди агартуу иштерин алып барышыбыз керек. Тынбай, кайра кыдырып, кайра айтып, иш ошол. Ошон үчүн айлык алышат. Ошон үчүн жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү ушул түшүндүрүү иштерин элдин кыжырына тийбей, элдин ачуусуна тийбей, түшүндүрүү менен ушул ишти алып баруу улантылат. Муну күчөтүш керек. Абдан күчөтүшүбүз керек. Баарыбыз киришпесек, бул мыйзам деле сиз туура белгилеп аткандай күчү жетпей калышы мүмкүн. Эми бүт өлкөбүз боюнча ар бир айылды көзөмөлдөгөндөй мүмкүнчүлүк деле жок. Ошон үчүн агартуу иштерин гезит журналдардан, радиодон, телевидениеден ушул боюнча агартуу иштерди жүргүзүшүбүз керек. Ал эми жанагы бөлүнгөн цифралар боюнча дагы алдыда сөз кенен болот. Буякта өкмөттүн тиешелүү бөлүмдөрү, министрликтер өздөрүнүн корутундусун чыгарат. Бул туура сунуштарын берет. Биз жогорку кеңештин ишине кийлигише албайбыз да. Ошон үчүн өкмөт өзүнүн абдан таасирдүү сунуштарын дагы киргизет. Мындан сырткары башка көз караштагы депутаттар дагы көп. Мыйзамдын авторлору муну мыйзамды жактап алып өтүш үчүн атайын процедурада добуш берүү эрежелери бар. Ошол учурда дагы мыйзам же өтүп кетет, же өтпөй кетет, же кийинки калтырылышы дагы мүмкүн. Анан жогорку кеңештин ичиндеги көз караштар дагы коомчулукту колдогон, жанагы өзгөчө жанагы маркумду узатуу жаатындагы жагдайда коомчулукту колдогон депутаттардын көз караштары дагы көп.
элди колдоп аткан депутаттары дагы көп. Анан бул эки депутат деле мындай элге каршы эчтеке иштеп чыккан. Долбоорду алып чыкты да пикириңерди айткылачы. Азыр пикирди талкуулап атышат. Анан ушул боюнча мен соц тармакка кичине пост жазсам, бирөө өзүнүн пикирин айтты эле да. Той болбосо стресс болуп кетебиз деп. Анан балким ушул айыл жерлеринде, шаарда деле мындай бир маданий иш-чараларды өткөрүп, элдин мындай көңүлүн көтөрүү жагы да керектир. Бул жагына кандай Мен карайсыз? оюмча эми бул жерде адам кыргыздын дүйнө таанымында биз баягы көп кылымдарга карытып келип, өлкөбүздө, уруубузда, жерибизде жакшылык болсо, элдин жашоосуна жакшы таасир эткен ар кандай салтанаттар, жагдайлар болсо, тойдун өтүп турганы эле жакшы. Ынтымактуу өнүгүп аткан өлкөдө ошол кичинекей балага бата берип, кыз узатканда бата берип, уул үйлөнгөндө бата берип, каалоо тилекти айтып, жакындардын чогулганы, анан тойдун өтүп турушу бул өнүгүп аткан, алдыга умтулган, салтын, наркын ыйык туткан мамлекеттин жана элдин кадимкидей накта эн белгиси. Ошон үчүн мен буга деле тойлорго каршы болууга болбойт. Адамдардын укугу Маданий турмуштун бир бөлүгү. анан ооба, маданий турмуш ал өзүнчө. Бизде маданий турмуш абдан жакшы эле кетип атат. Ар кандай юбилейлер, концерттер, драмалар баары кетип атат. Кудай буюрса бу дагы өнүгүп күчөп атат. Мыйзамдын бүгүнкү күндөгү сан ариптешкен коомдо байланыш каражаттарынын күчтөнгөн коомдорунда телефондогу каражаттарыбыз мүмкүнчүлүктөрү чоңойгонуна байланыштуу баягы илгеридей айылда айыл кыдырып, атайын артисттер чыгып кыдырып, эмне деп койчу элекпиз, артисттердин гастроль кыдырып, айтып анан кээ бир түшүнүктөрдө ушундай болот, ушуну күчөтсөк депчи. Ал убакта мындай видеолор, телефондун мүмкүнчүлүктөрү, байланыштын мүмкүнчүлүктөрү болгон эмес. Анан ошо элди жеткирүүнүн бирден бир ыкмасы гастроль менен ошол жаңы театр, жаңы драма, жаңы маданият жаңылыктар менен тааныштырышкан. Азыр болсо ошол филармониядагы болгон концертти бир эле учурда бүт өлкө карап отурат. Биринчиден. Анан экинчиден каалаган убакта жазып алып туруп, каалаган убакта көрүшөт. Баягыдай жалдап алып, тиги араба, машиналар, автобустар менен кыдырган заман өтүп кетти. Азыр кайсы жерде болбосун чоң лед экрандарды коюп алып кино жаңылыктарын, концерттерди, юбилейлерди, мааракелерди тикелей карап отурушат. Андай кыдыруунун деле зарылдыгы ылдыйлап кетти, бирок ири областтык борборлордо эмелерде кадимкидей ошол презентацияларды өткөрүшүп атат, болгон аракет жүрүп атат. Ошон үчүн элди же концерт менен аласыктуу бул болбойт. Кадимкидей эле ар өз жолу менен кете берсин. Ал эми салтанаттуу мааракелик иш-чараларда айрым чектөөлөр бул зарыл болуп турган учур. Балким 1-2 жылдан кийин бул мыйзамды кайра жокко чыгарып тартипке келгенден кийин. Акыркы суроо ушул Кыргызстанда элдин 80%га жакыны мусулмандары түзөт. Анан муфтияттан ушул жаатында кызматташып, мындай иш жүргүзүп. Бул жакта азыр муфтият менен биз муфтият ишине кийлигише албайбыз, муфтият биздин ишке кийлигише албайт. Биздеги дин мамлекеттен сырткары светтик өлкө деп келе жатабыз. Ушул эрежени биздин бүгүнкү өкмөт дагы, президент дагы, коомчулук дагы абдан этият туура сактап келе жатышат. Бирок айрым ушундай коомдун кызыкчылыгы чагылган учурларда биргелешип иш алып баруу жааты абдан жакшы. Биз бир нече жолу муфтияттын өкүлдөрү менен, биздин муфтийлер менен жолугушуп, азыр өздөрү дагы бүт областты кыдырышып, салтты туталы, кааданы туталы, башка түшүнүктөрдү киргизип албайлык, каныбызга сиңген салттуулукту мыйзам менен, диний түшүнүктөр менен шайкеш алып жүрөлү деп, анан дин тарабындагы бул жактан эри шаркак чогуу иш алып барып аткан учур. Интернет айдыңынан байкасаңыздар болот. Облус жерлерде атайын ошол муфтияттын өкүлдөрү түрмө кыдырып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келишти. Нарк салт тууралуу, адаттар тууралуу. Эми ошол мусулманчылык тарапта, дин тарабында дагы айрым реакционно сүйлөгөн биздин атууларыбыз бар экен. Алар баягы таптакыр эле тыюу салынсын, өрүк талпарлар эртеси күнү коюп салсын деген абдан бир талаптарды да талап кылган учурлары жок эмес. Ошолор боюнча иштер жүрүп атат. Тиешелүү мамлекеттик органдар өзүнүн иштерин алып барууда. Бул жаатта ушул ишти алып барган муфтият,
Mamlekеттик din комиссиясы, ички иштер министрлиги менен тиешелүү башкармачылыктары күнүгө иш алып барып атат. Азыр жакшы жолго коюлуп калды. Өзгөчө бул мыйзам кабыл алгандан кийин биздин ошол мусулманчылык дин тутуу тартибинде бир топ жакшы өзгөртүүлөр бары чогуу иштешкен учурлар көбөйдү. Сүйүнбек агай, убактыңызды бөлүп бизге кеңири маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мындан ары дагы ушул кызматташып турабыз деп. Эң жакшы кызматташып, эл дагы артуу жаатта иштеп турабыз.